Жыл сайын өткөрүлүүчү ысык көл туристтик форуму Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан, Казакстан жана Россиянын туризм индустриясындагы кесипкөй адистердин башын бириктирди. Форумдун алкагында туризмдеги мамлекеттик жеке өнөктөштүк тейлөө, Кыргызстанды таанытуу, бул тармактагы көйгөйлөрдү жоюу жана санариптештирүүнүн оң таасири болуп, жалпы 5 багытта секциялык талкуу жүрдү. Бизде билесиздер, бир канча кызыктуу мындай туристтик долбоорлор пайда болуп калды. Ошолор башка региондорго дагы жайылтуу боюнча өздөрүнүн ниетин билдиришти да. Мисалы, Чүйдө тоолордун ортосунда жайгашкан көпүрө бар. Балдар өткөнчү, туристтер өткөн. Же болбосо тоодон секирүү бар. Ошолорго окшогон туристтик аттракциялар башка областтарда дагы жайылтууну каалап турушат. Биз акимдер, губернаторго айттык, жер бере турган болсоңор, бүгүн макулдашалык. Ошол макулдашууларга кол коелук. Алар бүт Кыргызстан боюнча ошондой продуктларды таркатсын деп. Өз бренди менен дүйнөгө таанылган Кыргызстан туризмди жылдын 4 мезгилинде өркүндөтүү аракетин көрүп келет. Туризмди өнүктүрүү фондунун президенти Кудурет Тайчабаровдун айтымында, президент тарабынан бул тармакка 163 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле инвесторлорду тартуу менен ири долбоорлорду ишке ашыруу каралууда. Абасы таза, продукциялары мөмө жемиши таза, мындай эч кандай химикаттары жок өстүрүлгөн, мындай тоо сууларга жакын жерлер бааланып атат. Анан биз 3 чоку деген Байтик Mountain Resort деген мисалы фонд тарабынан ушундай долбоорлор ишке ашырып атат. Ал жерде мисалы бизде лыжа базалары бир эле кышкы сезондо иштесе, биз аны родельбан, зиплайн жана башка эс алуунун түрлөрүн киргизип, жыл бою иштей турган долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Эс алуучуларга шарт түзүүгө бардык тарап аракет көрүп келет. Мисалы, туризм департаменти Point тейлөө борборлорунан тышкары ысык көлдүн 5 калктуу конушуна жолдо жүргөн эс алуучуларды тейлөө жайларын ачканы жатат. Келген туристтерге тейлөө көрсөтүү башкы максаты болуп калат. Кандай тейлөө? Бул мисалга алсак, туалет, ажаткана, кафетерия, бала кароо өзүнчө бөлмөсү болот. Жоопкерчилиги чектелген адамдар үчүн да туалет болот, маалымат берүү тейлөөсү болот. Негизинен айтканда ушундай. Форумдун жыйынтыгында биргелешкен резолюцияга кол коюлуп, кызматташуу боюнча келишимдер түзүлдү. Кыргызстандын курорттор ассоциациясынын маалыматы боюнча былтыр өлкөгө жалпы 8 миллиондон ашык чет элдик келсе, алардын 30% турист болгон. Бул форумдун башкы максаттарынын бири Кыргызстандын туристтик дараметин чет өлкөлүктөргө таанытуу жана туристтерди өзүнө тартуу болуп эсептелет. Ал эми 8 июнда Чолпон Таш шаарындагы Рухордо маданий борборунда туристтик жайкы мезгилдин расмий ачылышы өткөнү жатат. Анда туроператорлор, пансионаттар, эс алуу жайларынын ээлерине жана келген меймандар үчүн эшик ачык болуп, атайын жарманке уюшулган жатат. Уланбек Тыйканбаев, Бекчан Токтосонов, Ала Тоо 24.